Ушуга окшогон Мадумаровго окшогон аферист, калпачы, уурулардын айынан биз азыркы убакытта кыйналып аткан убактыбыз. Ошого кыргыз элим ар кимиңерден суранам жана өтүнөм. Алданбагыла. Мадумаровго окшогон ууру жегичтер, канкорлордон алданбагыла. Алардын Адака Мадумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, мындай бир тазалыгы менен, тазалык дегенде уурдап алган, жеп алган эч качан жабышкан эмес да, болгон эле жана каптап келип, ушу жанагы жогорку кеңеште чаптайбыз деп эле ошондон кызычуу болгон. Залкар Элмирбек Иманалиевке деле барган жок болуш керек. Ошол жерден эле көрбөдүк биз буну. Ушуга окшогон адамгерчилигинен чыгып калган адам убагында колдонуп кетип, өтүп кеткенде ассаламу алейкум кылып койгон акмак адамдар таң аласың да, убагында. Саламатсызбы? Биз түз эфирдебиз, Аракын мырза. Мына азыр Элмирбек Иманалиевди жегин сөөгүн жерге берүү жыйнатылып атат. Анан буга чейин анын чыгармачылыгы, оончулугу, манасчылыгы, дастанчылыгы боюнча бир катар пикирлер айтылды. Анан акыркы убактарда ушул коомдук саясий турмушка байланыштуу төрөлөр төрдү булгады, ушул бийликке кайрылуу деген сынды ачуу сындар айтылган дагы ырларын калдырган экен. Эми аны акыркы ушул өмүрүнүн акыркы убагындагы чыгармалары десек да болчу да. Анан ушул жааттан алганда коомдук саясий турмушка байланыштуу ырларын угуп, сиз кандай чечим кабыл алдыңыз? Бийликтеги эле андан эмне чечим чыгарыш керек, кандай чечим кабыл алыш керек да? Бийлик эле эмес, жалпы коом кандайдыр бир чечим чыгарышы керек. Соңку мезгилдерде эле эмес, Элмирбек көптөгөн мезгилдерден бери ушундай айтып келет. Башка маселе ошол чыгармаларын бербей келет. Канча бир мезгил болуп калды, КТР, ЛТР деген сыяктуу телекомпаниялар такыр жолотпой койгон, такыр чыгарбай койгон. Себеп чындыкты чыркыраган жерден алар чыгарбайт да, билебиз да. Анан көз өтүп кеткенден кийин жалган сезимдер менен барып бүгүн сүйлөгөн сөздөрүн уктуңар да. Залкар эле, талант эле 100 жылда келбейт, 100 жылда келбесе кечээ эмнеге тепкиледиң? Кечээ эмнеге чоң мамлекеттик иш-чарада өтүп аткан концерттерге катыштырбай койдуң? Неге киргизбей коесуң ал жерге? Неге жолотпой коесуң? Жанагы ыйлап ырдаган, сүйлөгөн дос абдан туура айтты. Элмирбек оорудан өлгөн жок, кайдыгерликтен өлдү. Ушунчалык түркөйлүктөн, ушунчалык адамгерчиликтен чыгып кеткен сезимдерден өлдү деп. Мен Элмирбек менен 20 жыл, туура 20 жылдан бери таанышмын. 22 жашында мен атамдын үйүнө барды эле, айылга. 22 жашында, бул 2000 жылы. Ошол сиз сыяктуу азаматтарга бир ооз колдоо көрсөтүп, өзүбүздү көрсөтүп коелу деп Шекербек деген досун ээрчитип барган экен. Ошондон бери 20 жылдан бери абдан тыгыз жакын сүйлөшүп жүргөн сырдаш иним катары. Ошондуктан баягы дарыгерлердин ары бери тепкилеп футбол кылып ойногондоруна алардын абийиринде болсун. Мадумаров кече 7-чакырылышта эле мен жашаган домдо ошол жердин астына качелия-мачелияларды куруп бербеди, акча таратып. Домофон эме коюп кетпеди эмеге. Бул эмне калппы? Мен жашаган жакка домофон коюп берип, ар кимден ошо добуш сурап, добуш сатып алып акча берип жүргөн бул факты. Эмне? Гыйбатчынын, ушактаган кишинин күнөөсү кечирилбейт экен. Кандай? Я Алла, мен гыйбат кылып койдум, кечирип кой. Алла айтат экен, жок. Неге? Кимди гыйбат кылдың эле, ошо кечирмейинче сени кечире албайм мен. Сенин кечиримиң ошонун алдында. Зынаны Алла кечирип коюшу мүмкүн. Аракты кечирип коюшу мүмкүн. Мейли Алладан чын жүрөктөн тооба кылды, кечирди. Бирөөгө жала жаптың, бул кечирилбейт. Кимге жала жаптың, ошо кечирмейинче сени Алла кечирбейт. Эмне үчүн? Алла адилеттүү.
Өзүнүн акысын кечире бергенде Алла боорукер, айкөл. Бирок бенделердин акысында бере берген кечиргенде Алла адилеттүү. Эгерде аны кечирбей турган болсо тигини кандай болуп калды анда, Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз дин менен жашайлы.